Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, алыс жакында мекендештер, баарыңыздарга салам. Бүгүнкү биздин маегибиз жакынкы арада 17 август күнү кереметтүү Ысык көл жээгинде, Чолпон Ата шаарында, Кыргызстанда биринчи рет Айкөл FC уюмунун кезектеги турнири болгон жатат. Биздин жаныбызда отурган ушул Айкөл FC лигасынын негиздөөчүсү жана президенти Кубанычбек Осмонбеков агабыз. Ассаламу алейкум. Дагы бир рет ага сизди көрүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Өзүңүздүн оозуңуздан угайлы, көзүңүздү көрүп дегендей, миң уккандан бир көргөн артык дейт. Кыргызстанда биринчи рет өтүп жатса керек да. Айкөл FC. Айкөл FC лигасы бул биз Москва шаарында эмгектенип жүргөн мекендештердин атынан наамынан түзүлгөн. Биринчи максатыбыз болсо чет жерде, чет элде жүргөндө жанагы патриоттук сезим өзгөчө өрчүйт экен да. Ал жерден конкуренттик атаандаш деп коет эмес беле. Конкуренттик атаандаш болсо бул ич ара эмес, бул башка улуттар менен атаандаштык болот. Анан кийин мисалы үчүн Ахмат бар, Эсиби бар. Бул кимдики дегенде биринчи рет эле чечендердики деп айтат. Допустим, Прайд болсо украинецтердики, М1 болсо орустардыкы деп айтат. Анан кийин Памир Файт болсо таджиктердики деп. Анан Айкөл FC деген лиганы башка улуттар укканда эч ким айтпайт бул Кубанычбектики депчи. Бул айтат кыргыздардыкы деп. Ошол себептен баягы чет жерде жүрүп кыргыздардын атын жакшы жактан тааныталы деп көрсөтөлү. Бизде да ушундай жакшы мушкерлер бар деп ошо лиганы түзгөнбүз. Лиганын тарыхы өтө чоң. Узартадан келсек 2012 жылдан бери баштап келатабыз. Андан кийин 2014 жылы бир чоң турнир өткөзүп, ошондон кийин Айкөл FC 1 деп туруп официалдуу түрдө бүгүнкү күнгө чейин 6 турнир өткөздүк. Көл жээгинде болуп жаткан бул Кыргызстанда биринчи рет, анан 7-чи турнириңиздер. Ооба, албетте. Мен өзүм Ысык көлдүн кулуну болом. Анан кийин баягы Кыргызстандан бир өткөрүшүм керек деп бир чоң ниеттенип жүрчү элек ушул лиганы. Эмнегедир көл жээктен Айкөл 7 болуп калган, мунун дагы өзүнчө бир философиясы бар. Ысык көлдө бизде 7 аке бар. Кадыр аке, Садыр аке, Сарт аке, Мойт аке, Тилекмат аке деп башагы 7 аке бар. Бул 7 аке болсо, ошо Ысык көлдүн элин даңазалап, оорчулуктан алып качып, жаркыратып жүргөн адамдар да. Ошо 7-чи турнирди Кудай буйруп, ошол 7 акенин наамына багыштап, Ысык көлдүн жээгинен ипподромдон 17 августта ат майдандан өткөрөлү деп атабыз. Буга чейин өтпөгөндүгүнө байланыштуу, негизи өзүңүздөр Москвада багы жашап, же болбосо ошол жакта иш кылсаңыздар керек да, туурабы? Мен ошол 12 жылдан бери чет элде жүргөн жөнөкөй мигрантмын. Чет элде ошо коомдук иштер менен жана жеке ишкерлер менен алектенип, анын ошол Айкөл FC лигасын ушул жерден түптөдүк элек. Анан кийин мына Кудай буйруса быйыл биринчи рет Кыргызстандан өткөрүп жатабыз. Эми мындан ары ниеттенип, тилектенип атабыз. Кудай буйруса жылына жок дегенде бир жолу Кыргызстандын ар бир регионунан өткөрсөкпү деп. Эрежеси Эр-Таймаш уруштары акыркы 5 жылдан баштап чоң популярность албадыбы. Ошол себептен өтө көп мушкерлер любительдик деңгээлден проф деңгээлге өтүш үчүн буларга бир какой-то көпүрө керек. Көпүрө болсо, мисалы үчүн Ахматка же М1 глобалга же ACA-ге барса, ал көпүрө жок себептен любительскийлер профессионалдуу турнирге бара албайт. Себептен Шердокто базасы, опыты жок. Аларды кабыл албайт. Айкөл FC лигасы болсо, ошо любительдик деңгээлден басып профко өткөрүш үчүн бул көпүрө болуп бердик да атайын. Болочок башталгыч спортсмендерге ошондой шарт түзүп берип, ошолор атын чыгарсын деген максат менен түзүлгөн. Дагы бирден бир максаты. Ошол себептен биз көбүнчө файт картты ошо болочок баягы аты чыккан спортсмендерге эмес, болочок атын чыгара албай аткан спортсмендерге мындайча айтканда мүмкүнчүлүк берип, ошолорду чыгарып атабыз. Башка өлкөнүн спортчулары болсо дагы болочок любительден кийинки деңгээлге өтүп бараткан. Жок, карасак файт карттагы мушкерлердин баардыгы эле аты чыкпаган десек жаңылыш кылабыз го. Баардыгы эле Кыргызстанда көрүнүктүү, эң алдыңкы өзүнүн салмактагы мыкты мушкерлер экен да.
Биз ошо официалдуу лиганын партнеру бар, бул Аят Чебер, Аят ММА деген менеджмент, анын жетекчиси Кубанычбек келишим түзүп, ошонун негизинде матчмейкерликти полностью ошо Аят менеджментке бергенбиз. Аят ММА менеджмент болсо бүт соперниктери өзү тандап, өзү сыноодон өткөрүп туруп, өзү туура койду. Анан кийин негизи бул чемпиондук поясыбыз бар. Буга чейин 2 чемпиондук пояс, 77 килограммдагы чемпиондук поясту Каныбек Жаныбек уулу Москвадан алган болчу. 70-тегини болсо Дастанали Шаршаев деген эпатажный спортсменибиз алган болчу. Эми Кудай буйруп, 66дагы курду болсо, биз ошо Кыргызстандын атактуу мушкери Тайсон Кайманаты менен Канат Келдибековго берели деп атабыз. Анын атаандашы болсо Россиянын Чечен Республикасынын өкүлү Магомед Исмаилов деген дагы ал жерде атактуу боец, Собордун кызматкери, буга чейин бир нече жолу Айкөл ФС'ге чыгып, ошо утушка ээ болгон жигит. Жана сөзүңүздө айтып кеттиңиз да, биз ушул Айкөл ФС уюму жанагыл көпүрө болуп беребиз деп атпайсыздарбы? Кандайдыр бир сиздердин уюмуңуздарда беттеш өткөрүп, же болбосо чемпион болгон мушкерлерибизди М1 же Асау башка уюмдар менен мындай келишим түзүп, ошол жака өткөрө аласыздарбы? Ошондой мүмкүнчүлүк барбы? Андай мүмкүнчүлүктөр бар. Себеп деген, биринчиден биз жанагы көпүрө түзүп берген себеп, бул биринчи ирет ошо спортчунун шердок базасын толтуруп берүү. Анан кийин, мисалы үчүн, Кыргызстанда өтө көп таланттуу спортчулар бар да. Бирок тилекке каршы ошо талантчу спортчулар бир эле уюмга катышып, бир эле оюндан мушташып, бир эле уюмдан базасын толтуруп атат. Бирок ал чет жактагы уюмдар чакырганда, промоушндар чакырганда муну көп баалабайт да. Себеп деген, бир уюмдан балким өзүңөрдүкүн тартып койдубу деген суроо жаралат. Же болбосо башка турнирге катышкан жоксуң, тажрыйбаң аз экен деген да суроолор жаралат. Ошон үчүн Айкөл ФС лигасы Кыргызстандан өткөрүп аткан себеп, биз ошол биздин мушкерлердин тажрыйбасын жана шердоктогу базасын бир аз башкача жаңырталы, жаңы уюмду киргизели деген максат менен да келдик. Жалпы жонунан канча беттеш өткөрүлөт, анан кайсыл жактан мушкерлер? Жалпы жолунан негизи башында биз ошо Аят ММА менеджмент менен сүйлөшүп жатканда баш аягы 15 беттеши болмок эле. Ал жерде Россия, Украина, Белоруссия, Азербайджан, Таджикстан, Турция, Өзбекстан, Казакстан мушкерлери келип, Кыргызстан менен 8 өлкө болмок. Азыр вот тилекке каршы жанагы акыркы Кыргызстанда болуп өткөн событияларга жараша көп спортчуларыбыз дагы баш тартуулар кылып, себеп деген аларда туура түшүнсө болот. Баягы массалык маалымат каражатта туура эмес информация абдан жайылып кетип, соц сеттерге жайылып кетип, аларда ошондой коркунуч пайда болду. Бизге баягы тынч эле отура туралы дегендер да болду. Ошол себептен азыркы учурда заменалар өтө көп болуп калды. Аны менен эми биз организатор катары баягы элге туура майрам кылып берүүнүн натыйжасында аракеттенип, азыр заменалар алмаштырып жатабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен 6 өлкөнүн спортчулары келет, 6 өлкөнүн спортчулары катышып берет. Бардык маселенин бардыгы каражатка келип такалат. Мушкерлердин, ар бир эле спортчунун даярдыгы бул каражат менен болот. Тамак аш, өзүнүн убактысын бөлүш керек, үй-бүлөнү багыш керек дегендейчи. Анан гонорар төлөнөт деген дагы сөздөр чыкты. Ошол канчалык деңгээлде чын? Эгер секрет болбосо, канча суммадан канчага чейин чын эле төлөнүп жатабы деген суроо да сизге. Негизи бул жерде дагы ар бир спортчуга менен өзүнчө индивидуальный сүйлөшүүлөр болот. Мисалы үчүн кээ бир спортчулар чыгат, алар болсо атын чыгарыш үчүн аракеттенип чыккан жигиттерибиз да аз эмес. Андан тышкары аты чыккан жигиттерге албетте биз ошо гонорарын дагы караштырып берип атабыз. Эми ал коммерциялык жашыруун нерсе, бирок орточо гонорарыбыз болсо ошо 40 000 сомдон тегерегин түзөт орточосу. Себеп деген ошол баягы кыргыз мушкерлери аракеттенип камданганына жараша биз дагы ошол жагынан бир аз жардам берели деп. Уюштуруу маселеси боюнча биз Айкөл ФС
лигасы Ысыкөлдө өткөрүп аткандан кийин ал жерде ыйгарым укуктуу өкүлү менен чогуу биргеликте өткөрүп атабыз. Жети акенин кубогу деп же болбосо Ысыкөл областынын кубогу деп. Ыйгарым укуктуу өкүлдөр болсо ошо бизге административдүү жактан жардам берип атат. Андан тышкары бизде лигабыздын ардактуу президенти бар. Бул азыр ГСНдин төрагасы Турганбаев Мелис Токтомамбетович. Ал киши болсо ошо биздин лигага биринчи күндөн баштап өзүнүн чоң салымын кошуп, спортчуларды башынан баштап колдоп келатат. Ошо Мелис Токтомамбетовичке да биздин лиганын атынан, спортчулардын атынан чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Негизги каражат болсо ошо лиганын өзүнүн кичинекей фонду бар, ошо фондун негизинде каржылап жатабыз. Ипподромдо болгону жатат, андан тышкары дагы кирүү акысыз болсо керек, Кирүүнү биз ушул Ысыкөл жердештерге, мекендештерге бир майрам түрүндө болсун деп бир кирүүнү акысыз кылып койдук. Келген конокторго дагы. Келген конокторго да барды акысыз. 17 августта ат майданда саат 7-де өзү турнир башталат. 16 августта болсо Газпром дене тарбия комплексинде болсо бизде пресс-конференция өткөрөбүз. Ошол жерден жанагы беттешүү face to face стердаунду ошол жерден өткөрөбүз. Айкөл FC дагы кандай деңгээлге чыгат, канча жашайт дегендей, ушу менен мына августта өткүзүп, эмдиги жылы кайра августта өткүзөсүздөрбү? Эми бир өзүңүздөрдүн кандайдыр бир пландарыңыздар бар да турабы? Бири 3 айдабы же 5 айдабы, 1 жылда ошол өткүзүп турайлы турнирлерди дегенче. Негизи биздин план боюнча биздин лига жылына жок дегенде 2 жолу өткөрүп турабыз. Бул болсо чет жерден Москва шаарына өткөрүп турчубуз. Жылына жазында анан күзүндө. Мунусу боюнча бул жыл болсо жайында деп Кыргызстандан өткөрүп атабыз. Чет жерден Москва жергесинде албетте жылына жок дегенде 1-2 жолу өткөрүп турабыз. Андан тышкары Кыргызстандан дагы жылына 1 жолу өткөрүп турганга ниеттенип атабыз. Кудай буюрса ал ишибиз дагы ишке ашат деп ойлойбуз. Ошол турнирде биз абдан жогорку деңгээлде өткөргөнгө аракеттенип, бар күчүңүздөрдү жумшап атасыздар. Бар күчүбүздү жумшап, мекендештерге дагы, жердештерге дагы бир аз майрам кылалык деп аракеттер кылып атабыз. Бизге ошол өнөк болуп турган Аят ММА компаниясы дагы абдан чоң жардамын, көмөгүн көрсөтүп жатат. Аларга да чоң ыраазычылык. Кудай буюрса 17 августу жакшы өткөрүп алсак, андан кийин келечекте болгон жаңы ашууларды чогуу дагы ашабыз. Байкаштырып көрөлү дейсиздерби? 17-синде. Сөзсүз түрдө багы мушкерлердин сөзү менен айтканда көл жээги өтө ысык болот, урматтуу достор. Азыр ансыз деле 40 градуска жакын күн ысык болуп атат, көлдүн жээги абдан кызыктуу болот. Себеп дегенде кыргыз эр жигиттери ар намыска жарап, ошол жерден байрагыбызды жеңиштерде көтөрөт деген ойдобуз. Андыктан барыңыздарды чакырабыз, келиңиздер, кыргыз эр жигиттерине колдоп, коштоп кетиңиздер. Анан сөзүбүздүн аягы соңу кылайлы. Жалпы элибизге, журтубузга, кыргыз элибизди ушул өзүңүздөрдүн турнириңиздерге чакыра кетиңиздер. Урматтуу жердештер, урматтуу мекендештер, Кудай буюрса мына 17 августта Чолпон атанын ат майданында чоң маареке, майрам уюштуруп жатабыз. Биздин лиганын 7-чи турнири өтүп жатат. Бул жердештер үчүн абдан чоң философиялык өзүнүн мааниси бар. Ысыкөлдө 7 акенин наамына өткөрүлүп турган турнирге келип, биздин лиганы колдоп, биз менен кошо ошол күндө майрамдап, батаңыздарды берип кетиңиздер. Мына Кудай буюрса дагы келечекте көптөгөн турнирлерди Кыргызстандын ар булуң бурчунда өткөрөбүз деп ниеттенип атабыз. Ошону дагы биз менен кошо бата берип, ошого өзүңүздүн көрүп кетүү менен салымыңыздарды кошуп кетиңиздер. Рахмат. Себеп дегенде аталардын батасы кабыл болот. Ушундай кийинки муундун жаштары бабаларын эскертип, базып өткөн жолдорун ушинтип даңазалап, жети ата, жети бабаларыбызды эске салуу бул ар бирибиздин милдетибиз. Себеп дегенде кыргыз эч убакта ким экенин унутпаш керек. Урматтуу достор, дагы баса белгилеп айтайлы, ушул
Айкөл ФС'нин негизги ошол массалык маалымат каражатынан партнер болуп жаткан спорт мейкиндиги көрсөтүүсү беттештерди кимде ким ушул турнирге кире албаган болсоңуздар YouTube спорт мейкиндиги каналыбыздан баарыңыздарга көргөзөбүз деген жакшы ойдобуз. Съемкалар, чыгарылыштар, ошол жерде келген мушкерлердин даярдыктарынын баардыгын 16 күнү иншалла Кудай буйрса эртең менен баштайбыз деген жакшы ойдо жана ниеттебиз. Андыктан баарыңыздарды чакырабыз. Ассаламу алейкум. Сиздердин кызматыңыздарда мен Токтомуш Жекшенбаев болдум. МКОдон көрүшкөнчө аман болуңуз.